أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Экөө эшик тарапка жарышып барды. Жана жыртып салды ал аял анын көйнөгүн артыдан. Экөө жолукту аялдын көйөөсүнө эшиктин жанында. Анда ал аял айтты: сенин үйүңө, үй бүлөңө арамдыкты каалаган адамдын жазасы зынданга салуу же сыздатуучу азап менен азаптоо. Юсуф алейхиссалату вассаламды Зулайка азгырууну каалап, бөлмөгө алып кирип эшигини жапкан болчу. Ошол убакта азгырыкка чакырганда Юсуф алейхиссалату вассалам 3 себепти айткан: мен Аллахтан корком. Экинчиси, сенин күйөөң мага кылган жакшылыгы үчүн аялыга кыянат кылбайм. Үчүнчүсү, зулум кылган, туура эмес кылган инсандар ийгиликке жетпейт деп качкан эле. Мына ошондо Юсуф алейхиссалам эшикке карап качат. Аны кармаймын деп артынан чуркап баратып, Зулайка Юсуф алейхиссаламдын көйнөгүн арты тарабынан жыртып салат. Юсуф алейхиссалам эшикке жеткенде эшиктер ачылып кетет. Эшиктин алдында аялдын күйөөсү турган болот да, сыртында. Эми бир канча эшиктер жабылган эле, ошол эшиктердин бардыгы ачылып кетет. Уламалар айтат: сен такыбалык кылып, жакшы жолго кадам таштасаң, жабык эшиктер, тосук жолдор ачылып кетет дейт. Качан адам бузуку жолго таштай турган болсо кадамын, бузук жака, күнөө жака басса, ачык турган жакшы эшиктер жабылып калат, жолу тосулуп калат, иши жүрбөй, ийгиликке жете албай кыйналат. Юсуф алейхиссалату вассалам Аллахтан корком деп такыбалык кылып, күнөөдөн качып эшикке жеткенде Аллах Таала бекемдеп жаап замоктоп койгон эшиктерди ачып салды да. Аллах Таала такыба инсандарга, Аллах Таала Аллага толук моюн сунган инсандарга ушундай жардам берет. Ал жардам берип жаткан учурда адамдын акылы, логикасы, физика, химия, математика иштебей калат. Болбосо эшикти жаап кулптап койдулар. Вагаллакатил абваб, эшиктердин бардыгын кулптап салган эле. Эми Юсуф алейхиссалам такыбалык кылып качып эшикке жеткенде, күнөөдөн сактаныш үчүн качып эшикке жеткенде кулптанган эшиктер ачылып кетти да. Адам күнөөдөн сактанган болсо, Аллах Таала алдындагы бардык тоскоолдуктарды алып салат. А эгерде качан күнөөгө карап баш тарта турган болсо, ачык турган эшиктердин бардыгы жабылып, иши бүтпөй жүрө берет да. Эшиктердин баары ачылып кетти, бирок артынан келип Юсуф алейхиссаламдын көйнөгүн артынан айрып алды. Эшиктин алдына чыкса, кожоюну турат, күйөөсү турат. Юсуф алейхиссалам үн чыкпай калды. Жооп берген жок, сүйлөгөн жок. Аял баштады: бул сенин үй бүлөңө харам, жаман ниети бар. Жаман ниет кылып келип эшиктерди жаап ушундай иш кылам деди. Бул жаман адам, мунун жазасы же зынданга салыш керек, же буну сыздатып, азаптап уруш керек деди. Юсуф алейхиссалам үн чыккан жок. Ошол үчүн уламалар айтат: ууру уурдайт дагы анан өлгөнчө карганат да. Тойгончо жеп алып өлгөнчө карганат дей беле. Ошондон не кылат десе, жакшы адамдар эч качан бирөөгө жала жаппайт. Жала эмес, актанбайт дагы экен да. Жакшы адам жакшы иш кылат, жакшы ишини кылдым деп да айтпайт экен да. Бирөөдүн жамандыгын да айтпайт экен да. А Юсуф алейхиссалам не кылды? Үн чыкпай туруп калса, аялы баштады: бул ушундай жаман ишти кылам деп жатат дейт. Ошол үчүн уламалар айтат: бузуку инсан биринчи кыйкырат дейт. Ушундай кылат, кылган жаман ишинин бардыгыны бирөөгө жүктөйт. Ушул кылды дейт, өзү кылып туруп ушул кылды дейт да. Гыйбат кылган ошол, ушак кылган ошол, күнөөнү кылган ошол, баарын кылып туруп бул кылды дейт да. Уялбай туруп айтат экен да.
Уялбай туруп айтат экен. Неге десе, неге айтат? Бул кылбады го десе, себеби адамдын оюнда эмне болсо, өзү эмне туурасында ойлонсо, башканы да ошентип ойлойт экен да. Ууру өзүндөй ууру ойлойт. Тууру өзүндөй туура ойлойт да. Бир адам ууру болсо, бардыгын уурда ойлой берет экен да. Ниети бузук инсан мындай ойлойт экен да, уурлук кылам десе, базардагы баарын уурда ойлойт экен да. Жакшы таква инсан бузуклардын арасына кирип алса дагы бардыгы жакшы деп ойлойт экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларга айтат эле, бири-бириңерди жамандап келбегилечи, мен силерге чыгып жолукканда жүрөгүм таза ойдон, силер туурасында жакшы ойбойдон жолугайын. Бардыгын жакшы деп ойлойт экен да. Ошондуктан не кылды? Өзү жаман ишти ниет кылгандыктан бул да ошондой деп ойлойт экен. Мен ушинтип айтсам бул ишенип алат деп ойлойт экен да. Ал сенин оюңда ошондой, бирок хакыйкаттан да эмес. Юсуф алейхиссалам не кылды? Аялды уят кылгысы келген жок эле да. Чындап келсе Юсуф алейхиссалам айтса болот эле. Мен эмес бул кылып жатат. Бул үйлөрдүн ачкычы менде жок эле, ачкычы өзүндө. Бул мындай кылды деп айтса болот эле. Бирок бирөөдү уят кылуу пайгамбарлардын ишинде болбойт экен да. Пайгамбарлардын адаты бирөөдү уят кылбайт экен. Жана пайгамбар алейхиссаламды ээрчиген инсандар, өзгөчө даават кылам деген инсандар, дин менетин кылам деген инсандар бирөөнүн айыбын көрсөң жашырышың керек экен да. Айтсаң болбойт экен. Себеби пайгамбардын менетинде айыбын жашыруу бар экен, ачуу болбойт экен да. Дин ушуну талап кылат. Бир адамдын айыбын көрүп калсаң, бар айыбын ошону жашырасың да. Жокту токуп айтмак түгүл, барды айтпайт экенсиң да. Ошондо не кылды? Юсуф алейхиссаламга жала жапкандан кийин не кылды? Кала хия равадатни ан нафси. Бул өзү мени азгырды деди да. Пайгамбарларга жала жабылганда туурасын айтып койсо болот экен да. Айыпты айтпайт экен, бирөөдү айыптабайт экен. Жала жапса туураны айтып койсо болот экен. Бирөөсүгө жала жаап атат, дааватчылар анандай экен, түкүндөй экен, же болбосо молдолор мындай экен, намаз окугандар мындай экен десе, ошонун туурасын айтып койсоңуз болот экен да. Бирок алдын ала эле чыгып алып туруп түкүнчүлөр түкүндөй деп жамандап баштаса болбойт экен да. Юсуф алейхиссалам айтты, "Хия бул аял өзү мени биринчи азгырып жатпайбы?" деди. Караң, чечим чыгарганда бир жакты угуп алып чечим чыгарса болбойт да. Аял кыйкырып ыйлап толтура сөздү айтып салды. Бул ушундай кылды, мени кылып атат, ушундай кылып атат. Караң, бул ушундай сенин үй бүлөңө жаман ишти каалап жатат. Мунун жазасы мындай болуш керек. Жазага да чечим чыгарып койду да. Юсуф алейхиссалам не деп атат? Ушул мени азгырам деп өз аракет кылып атат деди. Башка сөз улаган жок. Жаза буга болсун, башка кылсын деген жок да. Акыйкатты айтты эле, "Ва шахида шахидун мин ахлиха." Ошол аялдын үй бүлөсүнөн күбөгө өтүүчү бирөө күбөгө өттү. Карагыла, инкана комисуху кудда мин кубулин. Эгерде Юсуф алейхиссаламдын көйнөгү алдынан жыртылган болсо, фасадакат, аял чын айтып атат, ва хуа минал кадибин. Юсуф жалган айтып атат dedi. Ва инкана комисуху кудда мин дубурин. Карагыла, эгерде көйнөгү артынан жыртылса, факадабат, анда аял жалганчы, ва хуа минас садикин. Юсуф алейхиссалам чын айтып атат dedi. Ушул күбө өткөн ким эле? Уламалар, тафсир жазган муфассирлер айтат, бешиктеги бала эле дейт. Бешиктеги бала күбө айтып атат, карагыла бул маселени чечиштин жолуну, Юсуфтун көйнөгү алдынан жыртылган болсо, анда Юсуф кол салганда түртөм деп жатып айрыган болот деди. Эгер Юсуф алейхиссаламдын көйнөгү артынан жыртылган болсо, кууп барып кармайм деп артынан жыртып алган болот деди. Аллах Таала өзүнүн досторуну, пайгамбарларды, аулияларды сакташ үчүн адатка каршы иш кылат да. Адатка каршы иш кылат. Пайгамбар алейхиссаламды өлтүрөм деп келгенде жөргөмүштүн желесин тартып койгон да. Адамдардын акыл иштебей калган. Юсуф алейхиссалату вассаламга бешиктеги баланы сүйлөтүп койду. Мына ушундай жаланы жаап жатканда Мариям энебизге анда да бешиктеги бала сүйлөдү да. Иса алейхиссалам бешиктеги бала өзү сүйлөдү да. Алла өзүнүн досторуна жабылган жаланы кетириш үчүн түрдүү жолдорду колдонот, адамдардын акылы жетпей калат.
Ушул бала ушинтип сүйлөдү. Falamma ra'a qamisahu. Кожоюну карап көрдү көйнөгүнү. Кудда мин дубурин жыртылган экен артынан. Кал айтты: "Иннаху мин кайдикунна." Бул иш аялдардын амал көйлүгүнөн, бузукулукка өзү тартып барып, колго түшүп калса кайра бетиңе айтап, өзгө жаап атат. Инна кайдакунна азим. Аялдардын амал көйлүгү өтө чоң болот. Юсуф арид ан хада деди. Адам деди, Юсуф бул теманы унут деди да. Сүйлөбөй эле койгонун эч кимге айтпа деди. Вастагфири ли замбик. Аялга айтты, кечирим сура күнөөңө. Иннаки кунти минал хатиин. Сен ката кылуучулардан болдуң, сен ката кылдың деди. Ошол үчүн караңыздар, Аллах Таалага такыбалык кылып, Алладан коркуп, күнөөдөн сактансаңыз, Аллах сизге толук жардамын берет. Эшиктер ачылып кетти. Күбө катары жаш бала сүйлөп берди. Эми урматтуу бир туугандар, жашоодо ушундай тухматтар, жалаалар, жалган сөздөр көп болот. Себеби бузукулар көп да. Ошондуктан бир жактан бир сөз угуп алсаңыз, ишенсеңиз не болот? Адашып каласыз да. Юсуф алейхиссалату вассаламдан мурда Зулайка сүйлөп жүгөрдү. Кожоюну акылдуу, даанышман адам эле. Ал өзгөчө неле? Ошол доордо падыша эле, шаардын башчысы эле. Бир адамдын айткан сөзүнө ишенип алсаң, адашасың, ошого чечим чыгарып алсаң. Өзгөчө башчылар, эл башчылары, элге көрүнүктүү адамдар бир сөзгө ишенип туруп, бир тарапты угуп туруп чечим чыгарып алса, эртең өтө катуу бир өкүнүчкө келет, ордуну түздөй албайт да. Ордуну түздөй албайт. Эгер Зулайканын сөзгө ишенип туруп, Юсуф алейхиссаламга кол салам дегенде, Аллах жаза берет эле да. Андай кылган жок. Юсуф алейхиссаламды укту. Чечим чыгарган жок. Экөөнүн тең сөз айтылды. Күбө карады. Аллахтын кудурети менен жаш бала сүйлөгөндөн кийин ошол күбөгө карап туруп акылын иштетти, туура дейт. Бул мындай деди, бул мындай деди. Бул күбө айтып атат. Карайынчы, көйнөгүн караса артынан болот да. Ошондуктан жаман иш туурасында адам бир нерсени укканда, ким экен ошону таап жазалайын деп ойлонбош керек. Акырын шашпаш керек да. Адамдын табияты ушундай, жаман иш болсо ким кылган күнөөкөрдү табыш керек деген ой келет. Жакшы иш болсо ким кылыптыр деген ой келбейт. Мен да ошол жакта бармын дейт да. Ушундай иш болуптур, жакшы болуптур десе, мен да ушундай болот деп ойлогонмун деп коет. Өзү жок ал жакта, бирок өзүнүн кошкусу келе берет. Адамдын табияты ушундай, өзүңдү мактап жакшы деп жакшы жерге кошуш керек, жаман иш болгондо башка көрсөтүш керек. Ошол үчүн кичкей балаңдан барып туруп, өзү төгүп таштаган сууду ким төктү десе, апам дейт да. Ойлонбой туруп айтат да. Же апасы сураса, атам дейт да. Ойлонбой туруп сөйлөйт. Ошол табият бизде бар, чоң болуп кеткен да. Өзүбүз бирок билбейбиз да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кандайдыр бир гыйбат ушак уга турган болсо, өзгөчө кыяматка жакындап калды, аны биринчи укпаш керек. Бай уккан кулакка ушак айтылат деп, өзүң ушакчы болсоң ушак айтат. Ушакчы болбосоң сага эч ким айтпайт. Уккан кулакка ушак айтылат дейт го. Анан угуп алсаң бар го, эки жак тең угуп ал, бир жакты угуп кыйшалып каласың да. Бир жакты уккандан кийин кыйналып каласың. Эки жак тең угуп алсаң, мындай туррак ойлонушуң мүмкүн да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бул окуядан ала турган маселе, Аллахтан коркуп, күнөөдөн качып, такыбалык кылсаңыз, Алла өзүнүн жардамын сизге жөнөтөт. Аллах Таала уада кылган, Алладан коркуп, кайсыл адам бир жаман ишти таштаса, Алла андан жакшын кайтарып берет деп. Аллах баарыбызды күнөөдөн сактангандардан кылган болсун.